Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо биздин мекендештердин иштеп жүрүп трудовой договору жок болуп жүргөнү, жана ошондой эле трудовой договор жок болгондуктан өзүлөрүнүн зарплатасын ала албай калганы, же болбосо ошол иш тартиби боюнча жана ушул сыяктуу эмгек мамилелер боюнча талаш тартыштар болсо, ошолордун өзүңөрдүн укугуңарды кантип коргоонун бир түрү государственная инспекция труда деген Россияда мекеме бар. Ошол мекемеге кантип кайрылуу жана кайсыл документтерди берүүнүн ошол жөнүндө кыска айтып бере турган ниетим бар. Өзүңүздөр билесиңер, эмгек мамилелериндеги жер чатактарды государственная инспекция труда көзөмөлдөйт. Бул ошол көзөмөлдөө негизинде Россияда ошол инспекция аркылуу онлайн инспекция.рф деген сайт ачылган. Ошол сайтка өзүңөр кирип, ар кандай өзүңөрдүн работодатель менен болгон талаш тартышыңарды караштырыш үчүн өзүңөрдүн укугуңарды жактоо негизинде ошол онлайн инспекция аркылуу кайрылсаңыздар болот. Баягы айткандай, государственная инспекция труданын сайтына киребиз. Муну үчүн поисковиктен онлайн инспекция.рф дегенде жазабыз. Ушул жерде онлайн.инспекция дегенде электронный сервис деп чыгат. Бул жерде айтылып тургандай предоставляет возможность гражданину обратиться в инспекцию труда в случае нарушения его прав, а также получить информацию о других способах выхода из проблемных ситуаций деп айтылып турат. Өзүңүз көрүп тургандай, бул жерге карасаңыздар, биздин алдыда айтылган тема боюнча защищаем права работников и интересы работодателей деп жазылып турат. Бул жерде не только именно иштеген ишкерлердин, но и жумуш берүүчү адамдардын да интерестерин, то есть кызыкчылыктарын коргоп беребиз деген баамдоо турат. Ушулардын арасынан карасаңыздар, бул жерде сообщить о проблеме деп турат, электронный инструктор, инспектор, дежурный инспектор, трудовой навигатор, требования трудового законодательства, обсуждение, найти работников, найти работу. Көп ушул сыяктуу эмгекке тийиштүү болгон рубрикалары көргөзүлгөн. Ошолордун арасынан мисалга алсак, сообщить о проблеме деген, эгер биздин мекендештердин арасында проблема чыгып турса, действительно сообщить о проблеме деген графаны жазабыз дагы. Ушул жерден карасаңыздар, бул жерде электронное заявление жөнөтсөңүздөр болот. Бул жерде категория бөлүнгөн. Бул жерде именно жумушка алынышы, иштөө убактысы, иштеген адамдын жоопкерчилиги, иштеген адамдын условия труда жана ошондой эле эмгек келишиминин условияларын өзгөртүү, иштөөчү убактысы, же болбосо ответственность работодателя, прочие вопросы, увольнение, заработная плата, охрана труда деген көп рубрикалар бар. Биздин алдында айтылган биздин мекендештерге трудовой договор бербей, же болбосо трудовой договор бербесе, андан кийинки жанагы зарплатасын бербей турган болсо, эң биринчисинен негизи иштеп турган жерде прием на работу жазабыз, же болбосо заработная плата деген эки нерсени белгилеп туруп, ошолорго кат жөнөтөсүңөр. Мисалы үчүн прием на работу деп турат. Бул жерде не заключен трудовой договор в письменной форме деп турат. Жанагы жердеги көргөзүлгөндөй эле заработная плата деп айтылат. Задерживает заработная плата, либо произведено удержание из заработной платы деп турат. Ушул жерге көргөзүлгөндөй өзүңүздөрдүн данныйларыңарды жазасыңар. Ушундай эле өзүңөрдүн данныйларыңарды жазып туруп, ушул работодательдин данныйларын жазып, ушуларды толтуруп, ушуларды толтургандан кийин, ушул сведения зарплата толтургандан кийин ошол иштерге жөнөтсөңүздөр болот. Демек, ушул рубриканын негизинен, допустим, трудовой договор жок болсо, ушул трудовой договор түзүлгөн эмес деген маалымдоону жөнөтөбүз. Мисалы үчүн, ушул жерге карап көрсөк, бул жерден мисалга алып, өзүмдүн данныйларымызды, мен өзүмдүн данныйым менен мисалга алсак болот да. Мисалы үчүн, Токтошев Мирбек Сталбекович деп, бул жерге өзүмдүн имейлимди жазам, допустим, mirbek@inbox.ru. Мобильный телефонду жазам, 962 685 0994.
ушул жерден получить ответ в письменной форме по почтовому адресу десеңер өзүңөрдүн эмиңерде коесуңар, адресиңерди, допустим, город Москва, так, город Москва, адрес улица, допустим, Большая Ордынка, дом 59, корпус 1, допустим, квартира 8, допустим, вот. Андан тышкары бул жерде индексте жазып койсоңуздар болот. Потом ушул жерде заявление подается на действие, бездействие работодателя дейт. Бул иш берген адамдын организациясына жазасыңар. Мисалы үчүн ООО «Ромашка» болсун биздин случайда. Субъект Российской Федерации бул жерде город Москва, допустим. Москва. Адрес, допустим, нахождение ошол мекеменин турган адреси боюнча, допустим, улица Полянка, дом 14, корпус 1, офис 6, допустим. Ушул жерде адрести жөнөтөсүңөр дагы, и бул жерден юридический адрес деп коет. Юридический адресте болбосо ошол трудовой договоруңарда же болбосо ошол иштеп жаткан мекемелерде юридический адрес дегендерди тапсаңыздар болот. Ошол жерге юридический адрести, допустим, мурунку эле юридический адрести коебуз. Вот. Юридический адрес, ваша должность деп айтылган көпчүлүк учурларда, допустим, уборщик болсо, же болбосо ремонтто иштегенде маляр, каменщик деп стройкаларда иштегендер болот, бетонщик болуп иштегендер болот. Ошондой өзүңөрдүн должностторго коесуңар. Мен ушунда, допустим, мен өзүм юрист болгондо адвокат болуп айтам. ИННын мен ОГРНдын номерлерин жазасыздар, допустим, ИННын же ОГРНды. Тип организациясы внебюджетная. И ушул жерден информация о работодателе, контакты руководителя деп жазасыңар. Допустим, бул жерде Иванов, Иван Иванович, да, допустим, деп жазасыңар дагы. Бул жерден администратор болгонбу, же болбосо генеральный директор болгонбу. Ошол данныйларды жазасыңар. Бул Ж деген, же болбосо эки должностун жазасыздар дагы. И бул жерден укажите, чем вы можете подтвердить наличие трудовых отношений. Допустим, запись трудовой книжки, копия приказа о вашем приеме на прикрепить данные, а также сообщите другую информацию, которую вы считаете нужным деген жер бар. Буга жараша алдыда айтылып тургандай, эмгек келишими жок кезде эмгек мамилелерин далилдөө учурларында башка ошол эмгек мамилесин далилдеген, орусча айтканда косвенный доказательстволор деп коет. Ошол косвенный доказательстволор менен өзүңөрдүн эмгек болгон мамилеңерди далилдесеңиздер болот. Андай далилдөөчү документтердин катары ошол жеке адам менен иштеген компаниянын ортосундагы эмгек келишими бар деген тастыктаган күбөлөрдүн аты жөндөрү. Бул күбөлөрдө өзүнчө да формасы бар, бирок эгер формасы болбогондуктан кол жазма түрүндөгү распискаларды берсеңиздер болот. Андан тышкары кызматкер менен компаниянын ортосундагы эмгек мамилелери бар деген тастыктаган прокурордун алдын ала берилген сиздин арызыңыздарга болгон жообу. Действительно ошондой проверканын негизинде прокуратуранын чечимдеринде же болбосо кандайдыр бир проверочный мероприятия, жанагы миграционный службанын проверочный мероприятияларында болгон жыйынтыктарындагы иштеди деген актыларында жазылышы мүмкүн. Же болбосо компаниянын ички эмгек тартибинин эрежелерине баш ийүү, күн тартиптериндеги болгон кол коюлушу. Андан тышкары эмгек ишмердүүлүгүн тастыктаган сүрөттөр, видео тасмалар, же болбосо ошол ишкерге таандык болгон ишканага же болбосо мекемеге кирүү пропускалар же болбосо уруксат баракчалары.
жана башка ошондой эле төлөм документтери, кандайдыр бир эмгек мамилесин тастыктаган кагаздар болсо, прикрепить файл деп, открыть для общего доступа деп туруп, ошол прикрепить файл деп туруп, ошол файлдарды прикреплять этип туруп, ушул жерге андан тышкары дополнительные сведения своих коллег, которые вместе работали деп коет. Бул жерде күбөлөрдүн аты жөндөрүн, номер телефондорун, чогуу иштеген адамдардын аты жөндөрүн чогуу жазып туруп, ылдый жака сиздер сураган жака организовать проверку изложенных фактов, возбудить административное производство, установить виновных, привлечь к административной ответственности, проконсультироваться по заданному вопросу. Эгер ушул вопростор боюнча туура түшүнбөсөңүздөр, консультацияга берсеңиздер болот, же болбосо проверка изложенных фактов кылсаңыздар болот. Анан ошол негизинде бул жерде Россияда федеральный закон о персональных данных деген бар. Ал негизи сиздер жөнөткөн документтердин негизинде ошол документтерди проверка кылышат. Ушул жерде я подтверждаю деген кыласыңар. Вот бессрочно. Потом ошол заявленияны жөнөтүп койсоңуздар болот. Ушул жерге оп деп туруп жөнөтүп коесуңар. Отправить заявление деп. Ушул сыяктуу укук коргоо суроолоруңар боюнча тынчсызыңыздарды алып турса, менин Одноклассниктеги баракчама же Facebook'тагы баракчама жазылып, же болбосо YouTube каналына жазылып, ушундай актуалдуу маалыматтарга күбө болуп турсаңыздар болот. Же болбосо төмөнкүдө көргөзүлүп турган номерлерге WhatsApp же Viber аркылуу кайрылсаңыздар болот. Рахмат көңүл бурганыңыз үчүн.